10-ноябрь Илим күнү. Бул даталуу күнгө карата бүгүн Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук илимдер академиясында билим берүү менен өндүрүштү интеграциялоодогу илимдин ролу аталышындагы эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү. Аталган иш-чараны Кыргыз Республикасынын Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги жана Улуттук илимдер академиясы биргеликте өткөрдү. Илим күнүнө арналган бул конференцияда илимий изилдөөлөрдү жасаган илимпоздор жана алардын эмгектери коюлду. Алардын бири Рыспаев Амантур мырза. Ал студенттер менен биргеликте дыйкандардын ишин жеңилдетүүчү аппарат ойлоп таап, анын моделин бул көргөзмөгө алгачкы жолу чыгарып жатканын билдирди. Биз бүгүнкү көргөзмөгө өзүбүздүн студенттердин жана магистрант, PhD докторанттардын эмгектерин алып келдик. Биринчи эмгегибиз бул айыл чарбасындагы робототехника. Бул жанагы теплицаларга атайын ылайыкталып жасалган роботтор. Бул өсүмдүктөрдү себет, сугарат, ото чөптөрдү тааныйт, аларды өзү жулуп тазалайт. Ошондой эле нымдуулукту дагы текшерип турат, датчиктер бар. Нымдуулуктар азайып баратса, өзү автоматтык түрдө сугарат. Анан кандай өсүп жатат, бардыгы базага түшө берет камера менен. Анан муну бышып жетилгенден кийин өзү түшүмдү жыйнап дагы берет. Теплицаларды өстүрүп аткан жана канча адамдар иштеп атат эмгектен. Ошо адамдардын эмгектеринин бардыгын бул жеңилдетет да. Ошондой эле Кыргызстандагы Иса Ахынбаев атындагы медициналык академиясынын фармация факультетинин студенттери да илимий изилдөө багытында дары чөптөрдү кургатып жана ден соолукка пайдалуу чайларды жасап келишет. Алар да бүгүнкү көргөзмөгө катышууда. Бул жакка жайында студенттер илимий тарапта топтогон чөптөрдү, чайларды жана студенттер өздөрү статья жасап, илим жолунда жасаган самынды алып келдик. Негизинен бул жерде Ысык Көл облусунда топтолгон чөптөр бар. Жыл сайын биздин кафедра жайында студенттерди алып барып, ал жактан Кыргызстандагы дары чөптөрдү топтойбуз. Алып келип аларды кургатып, практикада табигый түрдө көрүү үчүн студенттер үчүн даярдайбыз. Ошондой эле самындарды жасаганбыз. Бул самындар негизинен тери ооруларына жардам берүү максатында чыгардык, статья жасып. Буларды биз негизинен каздын майынан алабыз. Каздын майына чөптөрдү кошобуз. Алабата жана эрменди. Негизги максатыбыз тери ооруларын дарылоо жана ошол эле учурда студенттерге үйрөтүү максатында. Азыркы учурда бул самыныбыз дагы деле илимий изилдөөнүн этабында жүрүп атат. Илим күнүнө арналган иш-чарага Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин жетекчилиги, академиялык коомчулуктун жана жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү катышты. Бүгүн биздин илимдин алдында жаңы чакырыктар, жаңы милдеттер турат. Алар илимий инфраструктураны өнүктүрүү, изилдөөлөрдүн сапатын жогорулатуу, билимди өндүрүш жана бизнес коомчулук менен тыгыз байланыштыруу, камсыз кылуу, жаш окумуштууларды колдоо жана эл аралык кызматташтыкты кеңейтүү. Негизги көңүлдү жаштарга биздин билимдин келечегине бурабыз. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында дүйнөгө ачык, заманбап технологияларды өздөштүрө алган жана абдан чоң чыгармачыл мүмкүнчүлүктөргө ээ жаш изилдөөчүлөрдүн муну калыптанууда. Конференциянын алкагында илимий көргөзмө гана эмес, Кыргыз Республикасынын жаш окумуштуулары жана инноваторлор арасында өткөн сынакты жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи өтүп, илимий изилдөөлөрдүн негизиндеги мыкты стартап, туруктуу өнүгүү жана жашыл технологиялар тармагындагы мыкты чечим, жылдын мыкты илимий макаласы, жылдын мыкты жаш окумуштуусу номинациялары боюнча жеңүүчүлөр сыйланды. Ошондой эле илимдин билим берүү жана өндүрүш менен интеграциясы, инновацияларды өнүктүрүү жана эл аралык кызматташтык маселелери талкууланган панелдик сессияда орун алды. Асель Сөркул кызы, Гүлчора Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.